Assalamu alaikum. Амансыздарбы, урматтуу Тескалар каналынын көрүүчүлөрү, сак саламатсыздарбы? Бүгүн сиздерге Ошко жакынкы Ош Маады жолунун боюндагы Манас айылынан сатыла турган дагы бир үйдү көрсөтөбүз. Дарегине назар салыңыздар, Оштон арка тараптан чыкканыңыздарда мына бул Ош Алай трассасыны бойлоп Фуркаттан, Бешмойноктон, Асан чектен дагы бери бир аз өтсөңүздөр Манас айылына келесиздер. А бул жерден ары өткөн болсоңуздар Чагыр тарапка, андан ары Маадынын центрине кирип барасыздар. Ал жака өтпөйт экенсиздер. Давут дүкөнүнө жетпейсиздер, мына бул бурулушка жетпейсиздер. Аялдамага бет маңдай эле Манас айылына оң тарапка бурулат экенсиздер дагы асфальт жолду бойлоп ичкерки тарапка эч жака бурулбастан түп-түз кире бересиздер. Мына ушул мечиттин жанына барасыздар. Центральный жолдон жогору чыгып, мечиттен оң тарапка, асфальт жол тарапка бурулат экенсиздер дагы болгону 200 же 250 метр жүрсөңүздөр, биринчи көчөдөн кайрадан оңго бурулуп, 36-үйгө, бул жолду мына бул жерге кирип барат экенсиздер. Кана жүрүңүздөр. Туугандар, мен заматта сиздерге айткан мына ушул Манас айылында сатыкка коюлган Мансарт тивиндеги мына бул экрандагы үйгө дагы келип калдым. Алыстабай туруңуздар, бул жерден сиздер ары жүргөн болсоңуздар тупик көчөгө келет экенсиздер. Аркы тарапка өтпөйсүздөр дагы сол тараптагы 36-чы даяр бүткөн кошумча курулуштары менен болгон үйгө келет экенсиздер дагы, кирет экенсиздер, жашайт экенсиздер. Алыстабай туруңуздар, маалыматын алып берейин. Кандай болду? Проеги, планы дегендей. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Таксыр кандайсыз? Жакшы, Кудайга шүкүр. Иштериңиз? Жакшы. Мына жанакы Манас деген жазуудан канча чакырым кирдик бери? 1 километр асфальт бүткөнгө чейин. 1 чакырым асфальт жолду бойлоп жогору чыгабыз. Асфальт бүтөрү менен оң жака бурулуп, кийин мына ылыйга түшкөндө эле ушул. Бери көзөйчүсөк эле 36-үй экен да? 36-үй. Мансарт тивиндеги. Ооба. Бул эми үйүңүз канча сотук жерде, үйдүн узун турасы, бөлмөлөрү келиңиз. Үйдүн сотугу 8 сотук. Үйдүн узун турасы 11ге 10. 11ге 10. 5 комнат Мансарт тивинде. 2 этаж кылса да болот. Сесна пояс, колонна бардыгы куюлган. Бардыгы куюлган. Кирпичтен. Азыр үстүн ачып туруп, экинчи кабатын көтөрүп кетсек боло берет. Экинчи кабатына көтөрсө болот. 11ге 10 дедиңизби? 11ге 10. Канча бөлмө ичи? 5 комната. Бүткөнбү баары? Баары бүткөн. Мына ал үйүңүзгө чейинки тосмо курулуш кандай? Склад сыяктуу. Үйгө чейин баягы бош турган жерде склад кылып коюпсуз да, үстүн жаап. Демек, ограждение тосмолор сизге карайт. Туурабы? Песка блок. Бүткөн жери мына ал жерден. 40. Канча? 20-га 40. 20-га 40. 8 сотук жерде экен. 8 сотук жер. Вараталар коюлуп тур, тосмолор тосулуп тур. Мансарт тивиндеги үйдүн баары бүткөрүлүп тур. Бекем кыштан дедиңизби? Кыштан. Үстүнө өзүңүздүн эле кан шифр менен жаапсыз. Ооба. Өстүрмөлөр өстүрүлүп, фасад иштери дагы бүтүп тур. Мына көчө тараптагы бөлмөңүз кандай бөлмө болду бул? Бул зал. Зал. 2 терезе койгонсуз. 2 терезе коюлган. Кана жүрүңүз. Кирсек болобу? Болот. Ичкери киребиз, жүрүңүздөр. Үйдү ичкерки тараптарын көрөлү. Канча жылдан бери эми, канча айдан бери эч ким жашап атат бул жерде? Бул мен акамдын үйү да. Бир 2 жылдан бери жашай элек, ошо Бишкекте жашап атышат. Кайсы жылы салынды эле бул үй? 2009-жылы салынган. Бул салынып эле жашабай кеткен экен да демек, Жашашкан. Ошо 2 жылдан бери ошо Россияга кеткен, анан келип Бишкекте Бишкектен үй алабыз деп ошол жакта да. Бул жаңыз жанакы отункана. Мына бул фундаментпи? Фундамент, мына фундаменттин бийиктиги ошол 1.20-1.50ге чейин, могул жерге чейин болгон да, бийиктиги. Ого. Фундамент анын түбүнө атайын мына өзүнүн бесталарын таштагансыз, дымоходдорду. 1.20 фундамент коюлуп тур. Подушкасын канча киргизгенсиздер? Подушка көп эле кирген. Ылдыйкы тарабына. Пластик терезелер коюлуп тур. Жогорку тараптарына чейин. Үйдүн алдын караңыздар эми. Стаяшка бүт баары даяр экен. Бул жагында мына жерде сизге карайт да азыр, туурабы? Бизге карайт. Ошол песка блокко чейин барды бизге карайт. Канча бир 4 метр жер бар экен да? 4 метр жер бар. Бул жерге деле бир временка кухня салсак болот экен да, туурабы? Кошумча курулуш кылабыз десек. Зал салса деле болот. Бир аз фундаментте куйган окшойт элеңиз мына жерге. Ал мурдагы навес болуп, анан кийин бузуп таштаганбыз. Жакшы. Жүзүн бак кылсаңыздар же кошумча курулуш кылам десеңиздер, мынакей жер, андан ары кете берет экенсиздер. Бул тосмо кимге карайт таксыр? Ошо ортодо. Кошуналар менен экөө ортодо салынган. Бул жагы сарайда сизге карайбы? Сарайда бизге карайт. 2 кабат сарай. 4,5 болуп салынган. 20-га 4,5. Ооба. Чекесинде туалети бар.
Бул жакта ажаткана дагы бар экен. Ажаткана ошол секеде. Бул даярлы экен да, мал жанды Бардыр кармайбыз даяр, десек, а? Чөптү жыйып, ылдыйында кармаганга. Таза Свет- суу дагы бар, каналдан келген суу дагы бар, эки суу тең бар. Бүт бары бар экен да, демек. Бар. Бактар бар экен. Бактар бар. Ичкерки тарабын көрүп атасыздар. Эми мына үйдүн алдыңкы тарабын карасаңыздар. Мансард тилиндеги сону чыгып тур. Варатадан бери киргениңиздерде бул жагынан кирет экенсиздер. Негизи хоткончо пластик терезелер, прожекторлор, өстүрмөлөр бүт бары коюлуп тур. Бул жагыны өстүрүп чыгаргансызбы кийин? Ооба. Кухня кылып улап өстүргөн да. Бул жакта дагы бир эшик бар экен, байкы очокко чыкканга окшойт. Очокко чийип кете турган кылып ход кылган да. Подвал барбы? Подвал бар мунун түбүндө. Бунун түбү, сиздер көрүп турган кухнянын түбү подвал экен. Андан үч очок болуучу тараптарга чыгып кетет экенсиздер. Бул жагычы. Ичкерге кирип бөлмөлөрүңүздү бир көрөлүчү. 5 бөлмө дедиңизби? 5 бөлмө. Лестницалар бүт көрүлүп, мындай мрамор таштар менен капталыптыр. Жогорку тарапка чыксаңыздар, бул жерде перекошка экен да, бул жериңиз, а? Буюм-тайымдарды коюп, тосуп койгонго, балкон. Жакшы. Бурон эшиктер коюлуптур, көрүп турасыздар. Ичкери кире беребиз. Кана, бисмилла. Ассаламу алейкум. Ого. Светтерин жандырып даярдап коюпсуз. Ооба. Келип тартканга. 5 бөлмө. 5 бөлмө. Эми мына бул негизги эшиктен бери киргенде бул жериңиз дагы бир коридор экен да. Коридор. Бул жерден оң тарапка кирсек, Кухня. кухня. Жанагы сиз айткан кухня. Ооба. Бисмилла. Бул жагы чакан кухня экен. Мебелдер дагы бар экен да. Ооба. Ысык суу, муздак суу барбы? Бар. Аристон коюлган барды. Суулар кирген. Кирген барды. Суу кампа барбы? Жок, крант бар да. Токтобой чыгабы? Вода каналдын суусу бул жака келген да. Суу бар экен анда. Үйдүн ичинде суу бар экен. Бар. Бул сиздер көрүп турган кухня, туугандар, ысык суу, муздак суу, аристон бар экен. Көрүп турасыздар. Септик барбы? Септик бар, 2 септик бар. Кухняга отдельный бир септик, душка отдельный бир септик кылганбыз. Сонун экен, аябай сонун экен. Даяр экен да. Бул бөлмөнүн узун турасы канча чыгып калат? 3кө 7 ошондой чыгып калат. 3кө 7. Сиздер көрүп турган кухня. Бул жактагы эшигинен болсо арка тарапка 3 очокко чыгып кете турат. 3 очокко чыгып кетсеңиздер болот экен. Кааласаңыздар 3 очоктон бери кирип кетсеңиздер. Мына айнекте кышындасы ушу күндүн ысыгы менен эле комната кадимкидей ысып калат да. Күн чыгыш тарапта экен да бул атайын, а? Күн чыгыш тарапта. Кышында сон да. Панорама жердеңиз. Панорама. Огородду, гүлдөрдү карап, эки тараптуу көзөтүп. Кухняны сону ойлоп таапсыз, эмичи? Аркы бөлмөлөрүңүздө көрсөтүңүз, кандай болду бул эми? Душту көрсөтөм. Бул жагыңыз? Душ. Санузел. Санузел. Так. Ремонтун бүтүрүпсүз. Барды бүткөн. Кафелдер полдон баштап потолокко чейин кафел. Потолокторуңуз эмдейби? Же пластик жабдыктарбы? Пластик жабдык. Пластиктер менен светтер бүт баары коюлган. Алдыңкы тарабында сиздер көрүп тургандай пластик терезелер, подоконниктер, аристондор баары коюлуптур. Раковиналар бар экен, насостор бар экен. Насосту сайып койсок иштей берет экен да? Иштейт. Ремонт сонун экен. Топлипол барбы жокпу? Бар. Барбы топлипол? Топлипол дагы бар экен, даяр экен. Сиздер көргөн душ, кана жүрүңүздөрчү? Бул жака. Бул жагыңыз Сол жакта спальня. уктоочу бөлмө. Уктоочу бөлмө. Ата-энелер бөлмөсү окшойт менимче. Канча чыгып калат узун турасы? Бул 3кө 4 чыгып калса керек. 3кө 4 уктоочу бөлмө. Полдорун эмне кылгансыз? Жыгачтан барды. Сосна. Паркет. Карагайбы? Карагай. Анын түбүчү? Анын түбү подвал. Подвал. Ичкерки тараптарынан киребиз ба? Жок, бул жак ачылган эмес. Мына залдан подвал ачканбыз да. Демек ал жактан подвал бар экен. Ата-энелер бөлмөсү ремонтун көрүп атасыздар. Дубалдар акталыптыр. Бул жакта алдыңкы тарабына бир пластик терезе, занавеска. Потолокторуңуз гипсокартон окшойт. Гипсокартон. Люстралар тагылыптыр. Бар жайында экен. Полу болсо жыгач экен, паркет. Кана эшиктердин баарын окшошун коюпсуз. Окшошун коюлган. Бул төрдөгү бөлмөңүз? Зал. Мына жанакы биз эшиктен көргөн 2 терезе. 2 терезе. Бул бөлмөнүн узун турасы канча чыгат? 7ге 4 да. 7ге 4. Люстралар, ремонттор аябай сонун бүтүп турбу бул жагы? Гипсокартонбу? Гипсокартон. Анын жогорку тарабынан обой каптапсыздар. Обой капталган. Плинтустар, моющий обойлор, полу болсо бүт бара жыгач, көрүп турасыздар, узун турасын. Ошол чекеден футболго кирсе болот. Салат болот, майда чүйдө немелерди ошол тарабынан койсо болот. Ичкерки тарабынан демек түшүп чыгат экенбиз да? Жакшы, подвал бар экен. Көрүп турасыздарбы? Мебелдерди жайгаштырганга атайындай мындай капталыкка тарабынан 80 см место дагы ташталыптыр.
өзүңүздөрдүн буюм тайымыңыздарды коюучу мебель болсо мына ушул тарапка коет экенсиздер. Софиттер, люстралар, занавескалар баары даяр экен. Кыскасыча тагамын илемин десеңиздер. Жүрүңүз. Бул бөлмөңүз эми баягы кудагыларды тоса турган бөлмө экен да. Ооба. Так, бул бөлмөңүзчү? Бул бөлмө эми печкели үй да, 2 комнат, кирме чыкма. Кирме чыкма экен бул жагы. Кышты. Баягы кышындасы олтуручу бөлмө экен да. Балдардын комнатасы. Кыргыз бөлмө. Кыргыз бөлмө. Канча чыгып калат өзүм турасыз? 4/4, экөө тең. Экөө бирдей. Экөө бирдей. Печке жакшы эле иштейби? Өтө сонун. Темирден да. Темирден салып койсо эле. Өзүбүздүн баягы эсистердин печкеси экен да. Ооба. Полдору бул жагда жыгач экен, 4/4, 2 бөлмө, кирме чыкма. Печкени көрүп атасыздар. Арткы тараптарында дагы бирден терезе коюлуптур. Бөлмөлөрдүн ичкерки тараптары баары акталган. Потолокторуңуз ДВПдан окшойт. ДВПдан, бул жакта эми баягы от жагылган үйгө гипсокартон кылбай эле коелу деп ДВПде кагып койгонбуз. Люстранын башкачасынан коюпсуз бул жагына. Жакшы. Экинчи бөлмө болсо дагы кудум эле ушундай размерде. Дубалдары бул тарабы дагы акталыптыр. Арткы тарабында бирден терезе коюлуптур. Потолоктору да бул жагы ДВПдан экен. Баары жашасаңыздар боло турган деңгээлде экен. Кыскасыча, үйдүн артынан месте таштагансызбы, таштаган эмессизби? 1 метр ташталган. Мына терезе койгон тараптан. 1 метр ташталган. Соседтер жакшы элеби? Жакшы, өтө сонун. Беш кошкон элеби? Бул жерде баардыгы ар жактан келгендер. Алайдан келген, Каракулжадан келген. Охо. Бул жак Папан жактан келген. Эми мал кылам десе сарай даяр экен да, эң негизи. Сарай даяр. Мына жакта адырда мал жайса болот. Кеңири жайыт. Бул эми жайыттар өтө кеңири. Бак уюштуруп коюпсуз. Кандай бактар бар эми бул жерде? Бул жерде ар түрлүү бакты эккенбиз да. Гилерс бар, кокон гилерс. Шабдолу бар, алмурут бар, бадам бар, алма бар, өрүк бар. Баары бар. Баары бар. Түшүмдөбү? Түшүмдө. Канча жылдык кокон гиластар мыналарыңыз? 10 жылдык болуп калды. Уже путап түшүмдү алса болот экен да? Пышайын деп калыптыр. Шабдолу пышайын дептир. Гүл бакчалар бул тарапка эгилиптир. Мындай огород тараптында тосмолору коюлуп калыптыр. Эми келип бир аз аркы берки краска иштерин бүтүрүп алат экенсиздер. Бул тарабынча. Чөптү чабыш керек экен да, ка? Ооба. Алган адам чабып алат да эми иншалла. Ооба. Калың чөп бар экен. Дыйканчылык кылсак болобу? Болот да. Мына жерде каналдан келген суу бар. Сугат суу. Турба менен келген. Иштете беребиз ошону. Маалыматы бүт барын бердикпи? Ол сарайга свет киргизгенсизби? Кирген. Бөлүп алсак болот экен да демек, а? Бөлүп бөлсө болот. 20 метр дедиңизби? 20га 4,5 болгон. Ойбо. Ошо чекесине туалет. Ажаткана. Ажаткана. Ага да жолду кылып алабыз, 2 катталдарды. Мына бурчтан кетет. Барганга. Бүт эле маалымат алып бердим окшойт. Мына үйлөр бар, агын суудагы, кранттан таза суудагы бар. Экөө тең үйдүн ичинде бар. Ооба. Мына бүт эле особняктар го айланаңыз, а? Ооба. Баягы тынчыраак жерде бүт эле ушул жака качат окшойт. Ооба. Баягы шуму жок, унаанын үнү жок дегендей. Таза аба. Бул эми Чиркей жок. Чиркей жок. Ооба. Маршрутка каттайбы? 305 маршрутка каттайт. Тынбай, ар 2 мүнөт сайын маршрутка келип турат. Каттап турат. Бул эми баягы Манас айылы 9-километр да? Манас айылы 9 километр нар жакта. Бул жер Манас айылы. Манас айылы. 305 келип турат, тынбай. Сонун экен. Мынакей, соседтериңиздер курулушту кылып атат, катырып, дүкөндөрдү да бул жака салып коюптур. Эгерде дүкөндөр 3-4 дүкөн бар бул жерде. Бардыгы бар. Иштейт, бардык. Мектеп, бала бакчаны кандай кылабыз ака? Мектеп, бала бакча мына Ачы деген айылда бар, жакын эле жерде. Ошол жерге. Эми мына бир көчөнүн ар жагында мектептин орду бар, салынат. Быйыл салынат да буюрса. Проегинде ошол жерде жер бар. Жер мектептики, ФАП бардыгы ошол жерде. Азыр эми баягы сиз айткан маршрут менен каттай беребиз да, каласак шаарга, каласак Фуркатка дегендей. Тарабы? 305 менен. Канча десем мунун үйдү мына? 8 сотук жерди үйдү. 65 000 деп атабыз. Аз-маз түшүп беребиз. 65 000 доллар. Кеми бар? Кеми бар, аз-маз, көп эмес. Варианттар барбы жокпу ака? Варианттары эми кичине жетпей калса караштырып көрөбүз. Келишип калсаңыздар сүйлөшөт экенсиздер демек, а? Нелер кетет, нелер калат? Эми мебелдер бардыгы эле кетет. Таза үйдү калтырат экенсиз да? Калтырабыз да. 36-үй мансард тибиндеги сырты дагын, ичи дагын бүткөн үй жана 20 метр навес менен сатылат экен. Багы менен мындай жайы менен. 65 000 доллар бир аз кеми бар экен. Кемин сүйлөшүңүздөр. Жаккан болсо алыңыздар. Тосмолору тосулуптур. Бүт айланасында үйлөр түшүптүр.
Жакшынакай теп-тегиз жерде экен. Жакка салып коюңуздар. Суу десеңиздер, үйдүн ичинде агым суу, таза суу, аристон, ысык суу дейсиздерби? Баары бар экен. Эми номерди камтыйбыз. Келе бересиздер. Манас айылына бурулуп, жанакы асфальт жол бүткөн жерден оң тарапка бурулуп, бери көздөй капталдап келсеңиздер, мына 36-үйгө кирип келет экенсиздер. Бүт бардык маалыматты айттык беле? Ооба, бардыгы айтылды. Содаңызды берсин. Рахмат. Бир сатылып кетсе, сатылып кетти деп коюңуздар бизге, а? Ооба. Иншалла. Амандыкта жолугушканча. Ыраазы болуңуздар. Ооба.